Кыргызстан ушул күндөрү дүйнө жүзүнө жапай эл, жапай коом катары таанылып аткандан намыстанып атам. Садыр, мен сага айтам. 2-3 күндөн бери тегереңдер чарк айланып кошомат кылгандар Садыр Нуркожоевич деп аткандыр. Бирок мен сага урматтуу деп да кайрылбайм, Нуркожоевич деп да кайрылбайм. Эгер көчөдөгү кымкуутты баспасаң, ушул кымкуут сен түбүңө жетет. Сен арттагы көпүрөңдү өрттөп атасың. Кечөө абакта жаттың эле. Саналуу күндөрдөн кийин эркиндикке чыгарыңды оюңа да келген эмес. Бирок сен массанын психологиясын түшүнбөй атасың. Массанын аң сезими эмнеге алып келген? Адамзат тарыхында тирандар баса алган эмес массаны. Масса кыргыз айтат, элдин күчү сел деп. Аны эч бир пайгамбардын да колунан келген эмес массаны башкаруу. Мухаммед пайгамбардын тагдырын алалы, Будданыкын, Иисус Христостукун өздөрүнүн түбүнө жеткен өлтүргөн ошол масса. Сенин түбүңө башкалар жетпейт, оппоненттериң жетпейт. Так ушул тегереңде чаркайланып жүргөн, бүгүн садыр деп кыйкырып фанат болуп аткандар түбүңө жетерин унутпа. Кыргызстан кылычында турганда элге тынчтык керек. Бишкектин бейпилдигин бузуп, күнүгө чаңырык салып, кыйкырык салып, аянтта кыйкырык чуу салгандын баары бул Кыргызстанды дүйнө жүзүнө имиджин өлтүрүп атат. Кыргызстанга болгон чочулоо мамиле койгонду. Сен демократияга коркунуч жараттың. Сенин топторуң Фейсбукта, соц тармактарда жазып атат. Детиги батышчыл агенттерди өрттөп жок кылабыз. Азаттыкты, Рухеш сайты сыяктуу басылмаларды жок кылабыз. Айтып коеюн. Рухеш сайты бул улуттук адабияттын аянтчасы. Сенин топторуң улуттук адабиятка кол салбасын. Мен аны өзүм мээнетим менен, өзүм маңдай терим менен түптөгөм. Мындай божомол дөдөмөл түшүнүктөгү жаатташкан топторуң тизгини кагылбаса, айтып коеюн. Мыйзамдуулукту өзүң жаратасың. Күчкө каршы күч табылат. Мүмкүн сенин тобуңдагылар, сенин фанаттарың менин өмүрүмө коркунуч жаратар. Бирок эскертип коеюн. Менин канымды жууй албайсың. Менин коопсуздугум, үй бүлөмдүн коопсуздугу сенин абийириңде. Коркутуп үркүтүүлөрдү көрүп атабыз. Журналисттер бекеринен суроо берген жок. Сөз эркиндигине коркунуч жаралбайбы дегенчи. Себеби ал сөздүн артында кооптонуу жатат. Себеби сенин жаатташкан топторуң ачык жазып атат, чакырык салып атат. Эгер сен демократия дөөлөтүн түптөйм десең, жанагы сага бата берип аткан аксакалдарыңды тый. Аксакалдарың билем улутчул экенин. Алар прогрессивдүү күчтөргө каршы демократиянын тормусу. Ошолор сага бата берип, сени күүлөп, сени моореки дем күч берип аткан ошолордур. Бирок катуу күүлөнгөн нерсенин аягы жакшы болбойт. Арка мойнуң астында калбасын. Жиниккен аттай, же болбосо дөңгөлөгү чимирилген машина кай жерден тормуз тепсе, оңкосунан сайлат. Сен азыр катуу күүлөнүп алдың. Демократия бул Кыргызстандын кумтөрдөн кымбат байлык экенин сенден жаш өткөндө Дастан деген бир жигит жазды. Кыргызстандын бир гана сыймыктанар байлыгы азыр демократия болду. Ошо демократиянын арты менен сен түрмөдөн чыктың. Сен түрмөдө жатканда сенин ал акыбалыңды мамлекеттик телеканалдар барып сураган эмес. Ошол Азаттык, Клоп Кейже сыяктуулар кызыгып, ошол жарандык коом, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү чыркыраган. Ал сен тегереңде чаркайланып жүргөндүн баары тилин тишине катып отурган анда. Андыктан Садыр, эсиңе кел. Массанын психологиясын билбесең, масса сенин түбүңө жетет. Бийлик орундарды алмаштырууну келели. Мына кечөөкү кворум канча жолу депутаттар жыйналып, кайра сен ошолордун иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бербей атасың. Кайра ультиматум коюп чыктың, Сооронбай Жээнбеков кетсин деп. Мен өмүрү Сооронбай Жээнбековдун талапкери болгон эмесмин, бирок бүгүнкү күндө легитимдүү президент болмоюн, сага окшогондордун топтору Кыргызстанды чаңбудуң салат. Жоктондо символдук түрдө президент турушу керек.
Качып кеткен президенттерди көргөнбүз. Ал Сооронбай Жээнбеков кызматын таштап кетсе эле сага бирөө сыйкырчын таягын карматат бекен. Экономика кыйрап турат. Саясий кымгут абалды жаратып атасың. Бийлик кризисин сезбей, кайра сенин тобуңдагылар тигини алмаштыр, муну алмаштыр деп атканы бул жакшы көрүнүш эмес. Биз мамлекет катары кыйроо алдында турабыз. Мына сенин абактан чыгарабыз деген жалданган топ эмне кылды? Мамлекеттик дөөлөттү кыйратып атышат. Демократия революция жасадык деп кыйратып көкүрөк койгулап атышат. Демократия кылган киши, революция кылган киши ошол ак үйдү талкалап кирип, президенттин портретин талкалай уруп, ошол жердеги буюм тайымдарды, компьютерлерди, иш кагаздарды сапырып, база данныйлардын баарын талкалаган революциябы? Бул элдин мүлкү, мамлекеттин иш кагаздарын талаптоноп жок кылып сапырып, ошол мамлекеттүүлүкпү? Ушул бир революция. Ушул бир революция сен келип кымгут кылып атканың. Эгер колуңа бийлик тийдиби, напсыңды тый. Саналуу күн мурда сен абакта отуруп эркиндик жөнүндө да ойлонгон эместирсиң мүмкүн. Бирок сен напсыңды тыя албай бийликке келдиң, жалданган топтун тукуругу менен каалаганыңды калчап атасың. Бирок коомдо сени тегерегиңде жүргөндүн баары эл эмес. Ал сенин фанаттарың, сен санаалаштарың. Бирок эс акылдуу коом да бар. Аларды да унутпа. Эгер массанын психологиясын окубаган болсоң, дагы бир эскертем. Тирандар, адамзат тарыхында далай тирандар массанын таманында калган. Далай падышалар массанын курмандыгы болгон. Андыктан сен курмандыгы болуп калышың мүмкүн өзүң. Андыктан мен сага айтарым. Мен сенин кызматташтыгыңа тилектешмин, сен менен кызматташ болуугачы. Бирок эч качан мен сага кошомат кылып, далыңан таптап эмес. Болгон чындыкты көзүңө такап, мынандай онлайн аркылуу кайрылам. Ишиңден мүчүлүштү кетсе, мен сени байли садыр, укмуш кылып атасың дегенден алысмын. Мен сенин ишмердигиңди да билем. Камчыбек Ташиев экөөңдүн ишмердигиң мага белгилүү. Бакиевдин убагында түптөгү окуяны эсте. Каркырага бараткан оппозициялык топторду сен жалданган жанагы обончу катындардын колуна жумуртка карматып, таш карматканды уюштурган ким эле? Ошонун башында түптө сен тургансың. Ошол жактан Доорумбек Садырбаев келип кан кусуп өлгөн. Болош жер инсульт алган. Абериңе койдум. Андан кийин ак үйдү басып алабыз деп Ташиев экөөңдүн ээликкениң. Ушубу сен саясий ишмердигиң? Болбосо Бакиевдин убагында сага коррупцияга каршы күрөш жүргүзө турган комиссар болгонсуң. Кана ошондон томуктай элдин эсинде калган кайсы күрөшүң бар? Ошондой эле көлдөгү саруулар арасындагы ызы чуудан улам абакка камалып отурдуң. Албетте аны саясий куугунтук катары эсептеп жүрүшөт. Бирок анын канчалык чындыгы бар биз билбейбиз али. Бирок сенин жалданган тобуңдун диктовкасы менен Кыргызстан эң опурталдуу акыбалга келди. Сенин тегереңде бүгүн диний фанаттар, улутчулдар демократияга тормуз болгон. Ошондой эле диний фанаттар толуп алганын унутпа. Ошондой эле кара түнөк күчтөр, кылмыштуу топтун өкүлдөрү бар деген имиштер бекеринен чыгып аткан жок. Болбосо ким уюштурат ошо жерлерден ошондой топту алып келгенге? Сен эмне пайгамбар болуп кетипсиңби? Ким болуп кетипсиң? Жерге түш. Катуу күйлөнгөн же болбосо өтө бийикке барган киши, бийик өскөн дарак кандай куларын унутпа. Сен артыңдагы көпүрөңдү өрттөбө. Мен сенин ишмердигиңе тилектешмин, ийгилик каалайм. Бирок элге тынчтык бер. Түнкү Бишкекте тополоң уюштурганды, элдин уйкусун бузуп, момдай чакырык кылгандарды токтотпосоң, жана Сыймык Жапакеевке окшогон жанагы өзүн карман албагандар кымгуттукту чакырып атат. Анын чакырыгы кандай болуп атат? Мыйзамдуулуктун кереги жок, парламенттин кереги жок, президенттин кереги жок деген чакырыктарды кылып атат. Эмне үчүн ушундай чакырык салгандарга кылмыш козготпойсуң? Анчалык сен адилеттүүлүктү орнотом деп атасың. Анчалык коррупцияны тыям деп атасың. Коррупцияга өзүң жол ачасың эгерде могу кымгут басылбаса, ошол масса топко сен карыз болосуң. Алар сенден кызмат сурап келет эртең. Мага могу облусту башкарууга мүмкүнчүлүк бер дейт. Районду басып алат,
прокурорлордун ордун басып алат. Дилетанттар келет ошондо. Профессионалдарга басым койбосоң, сенин түбүңө так ушул командаң жетет. Мына билим берүү жаатында канчалык биз Кыргызстан аянычтуу абалга жеттик. Ошону реформа жасай турган бирден бир кишини таап келип, Ош муунга ректор болуп, окуу жайдын флагманы болуп калган Ош муунун ректорун билим берүү министрлигине алып келди эле. Аны чаап түшүп, алдына Алмазбек Бейшеналиевди койдуң. Албетте, Алмаз ал мыкты, идиректүү, бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бере турган эң билимдүү жаштардын эң алдыңкы өкүлү. Бирок менен аны алмаштырганга каршылыгым жок. Бирок могу системный, ыраттуу калыптануу салты качан калыптанат Кыргызстанда? Бирөө бийликтен келип, бирөө кетсе эле ага өзүнүн адамдарын алып келип, сүйрөп келип кое бергенден Кыргызстан жыргап кетсе, бүгүнкү күндө дүйнөдө эң алдыңкы өлкө болмок. Албетте, Алмаз Бейшеналиев сенден идиректүү, сенден да билимдүү, керек болсо сенин ордуңа татыктуу инсан. Бирок момундай рокировка кылуу Кыргызстандын бул туруктуулукка алып келбейт. Андыктан ушундаңды эсиңе кел, Садыр.